Айтып коюңузчу, бул мамлекеттик кызматчыны камсыздандыруунун өзгөчөлүгү эмнеде жана ал эмнеден турат да? Саламатсызбы? Урматтуу депутат, мамлекеттик кызматкер бул иштеген адам болуп саналат да. Иштеген адамга иш берүүчү эмгек акы фондунан 2% 17-25-тин ичинден баягы социалдык фондго чегерүүнүн негизинде 2% милдеттүү медициналык камсыздандырууга чегерилет. Ошонун эсебинен иштеген адам анын ичинде ошо мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер камсыздандырылган болуп саналат да. Рахмат. Сиздин маалыматыңыз боюнча 2022 жылы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларынын саны 17.981 адамдын түзөт. Анын ичинен 5243 кызматкер гана милдеттүү медициналык камсыздандыруунун төлөөчүлөрү. Мыйзам боюнча бардык иштеген жарандар милдеттүү медициналык камсыздандыруунун өтүшөт. Бирок азыркы убагында сиздин оюңуз эмне үчүн мындай кырдаал түзүлдү? Бюджеттик системада 300 миңден ашык ошо иштеген жарандар бар. Бирок бул биздин маалыматыбыз официальный статистикадан алганбыз. Ошо статистика ушундай берип атат да маалыматты. Бирок булардын баары автоматтык түрдө иштегенден кийин булар камсыздандырылган болот да. Бул статистика туура эмеспи? Жок, статистиканы биз азыр соцфонд менен статистиканы экинчи окуга ошону эметип туруп, оңдоп туруп алып келебиз. Биз даярданып аткан ушундай маалымат кеткен болчу, азыр оңдоп туруп, буюрса экинчи окуга аны бир эмеге келтиребиз да. Бул медицинаны камсыздандырууга үчүн биз шарт түзүш керек да. Ооба, туура айтасыз. Булар автоматтык түрдө иштеген адам, жогоруда айтпадымбы, камсыздандырылган болуп саналат да. Мамлекеттик кызматта иштейби же бюджеттик мекемеде иштейби, булар үчүн иш берүүчү жанагы чегерүүлөрдү бизге Азыркы убагында действующий мыйзамда кандай ишке ашырууда? Кайсы мыйзам? Ошол эле учурда мыйзамда. Ошол мыйзамда жанагы 29 беренеде жазылып калганда камсыздандырылга тийиш депчи. Бирок биздики 29 мартта президентибиз кол коюп мыйзам иштеп атпайбы, медициналык камсыздандыруу боюнча мыйзам. Ошондо милдеттүү түрдө деп бардык жарандар милдеттүү түрдө камсыздандырылыш керек деген үчүн ошону биз эки мыйзамды баягы дал келтирип атабыз да. Бул эгер мындай камсыздандыруу мамлекеттик бюджеттен ишке ашырылса, орточо жыл сайын канча каражат бөлүнүп келүүдө? Бул бүгүнкү күндө деле ишке ашырылат да, жанагы иштеген. Канча каражат түзүү, канча келүүдө? Социалдык фонддон бизге 4 миллиардка жакын ошо акча түшөт да. 4 миллиардга жакын, Азыр мен так айтайын. 2023 жылы 3 миллиард 910 миллион сом да. Бул пенсияга чыккандан кийин мамлекеттик кызматкерлерге медициналык жардам көрсөтүлөбү? Сөзсүз пенсионер 6 категорияга республикалык бюджеттен бизге камсыздоо түшөт. Бул деген биринчи пенсионерлер, 16 жаш же окуун бүткүчөктүү балдар, студенттер, 21 жашка чейин очный формада окуган жөлөк пул алуучулар, аскер кызматкерлер жана официалдуу түрдө баягы иштебеген органда каттоодо турган иштебеген жарандар. 6 категорияга бүгүнкү күндө республикалык бюджет камсыздап берет да. Карим Низарович, кечиресиз, 1 секунд. Аппарат, депутаттарды камсыз кылгыла гана. Залда депутаттар жок. Чагыңыздар, чакырыңыздар. Улан териси болобу? Сиз баарын билесиз, азыркы убагында биз мамлекеттик кызматкерлерге шарт түзүш керек, биздин милдетибиз. Анан стимул кылыш керек да. Стимулизация кылышы үчүн ошондо пландаштырыш керек да. Кызматтык милдеттерин аткарууда жаракат алган учурда мамлекеттик кызматчынын үй бүлө мүчөлөрүн ошондой эле анын багуусунда болгон адамдар кандай милдеттүү төлөмдөрдү алууга укуктуу? Бул жана жогоруда айткан балдар, башка эмелер иждивенияда отургандар уже мамлекеттен камсыздоого жатат да. Калган
болушу мүмкүн эгерде баягы бирөөсү же экөөсү алар ошо бүгүнкү күндө баягындай 1722 сом бир жылга ошону баягындай сатып алат да полистечи. Бул эгер мамлекеттик кызматчылар санаториялык курорттук дарылануунун кызматтары менен колдонбосо, анын наркы компенсацияланабы? Жок, биздин эмеде милдеттик медициналык камсыздандыруунун андай компенсациялоо жок. Биз Бул жактан дагы көңүл бөлүш керек. жогоруда айткан биз мамлекеттик кепилдиктер программасынын негизинде кызматты ошо медициналык кызмат көрсөтөт да. Рахмат.